Дөң алыш айылы бир учурда коммунизм колхозуна кирип, сайыз боюнча биринчиликти алып келген. Ал учурда социалисттик эмгектин баатырлары, белгилүү агроном менен айыл чарба адистери чыгышкан. 42 миң кой бар болчу, 2 миң уй бар болчу, 1000дей жылкы бар болчу. Ошонун баарын багып, өстүрүп. Учурда айылдын кунары кетип, бак дарактар курап, жергиликтүү суу түтүктөрү иштен чыгып калган. Айыл менен мал чарбачылыгы абдан төмөнкү деңгээлде. 50-жылдарда курулган Төбөгардын каналыбыз бар эле. Ошол көп жылдардан бери ремонттон өтпөй, ушу ар кайсы жерлерге бардык. Өзүбүздүн элибиздин күчү жетпейт, эспада акча жок. Элдин багы сууга соргон акчасы жетпейт. Айыл райондун борборунан алыс жайгашкан. Ошондуктан айыл эли өзү менен өзү. Депутаттар тургай айылдыктарга мамлекеттик жетекчилер да басып келишпейт. Ошондуктан депутаттын келишинен күмөн сынап, жолугушуудан майнап чыкпайт деп кооптонуп турушкан. Өзүбүз менен көргөн нерсеге ишенбей баратпыз да. Бул жерде байкын көрүп туруп тиги сиздердин көрсөткөн ролик бул чынбы дейт да. Ишеним жок. Анткени депутаттар тизме менен келишип, эл менен иши жок. Бул көйгөйдү чечүү үчүн өнүгүү депутаттык тобу шайлоо боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатканын билдирди. Биз азыр айтабыз, биринчи орунда турса дагы, 120-да орунда турса, аларга биз округ бөлүп беребиз. Округ бөлүп берсе, бөлүп берип, ошол жерден эгерде бир мандатка ылайык добуш ала алса, 5000би, 4000би добуш ала алса, ошол адам депутат болуш керек деп атабыз. Жергиликтүү калктын көйгөйү көп. Төлөнбөгөн социалдык жүлөк бул. Электроэнергияга карата түшүнүксүз тарифтер элди тынчсыздандырууда. Айыл үчүн эң башкы маселе суу түтүктөрү чечилсе, айыл турмушу оңолмок. Бул каналды жакшылап райондун жетекчилери менен бирдикте, айыл кеңештин депутаттары менен бирдикте ушуну бир аягына чыгарып берсеңиз. Айтылган маселени Бакыт Төрөбаев партиялаштары менен кеңеше калып, жеринде эле маселени чечти. Жакын арада өнүгүү прогресстин экскаватору келип, жергиликтүү суу каналын тазалап, Оңша айылдын дагы суу түтүгүн калыбына келтирип, таза суу менен калкты камсыз кылууга убада беришти. Каналга мына биз алтын бек менен сүйлөштүк. Техника бере турган болдук. Соляркасын өзүңөр коесуңар. Тиги экскаватор ишке тамагашын бересиңер. Эгерде мен уксам, капа болуп койдуңар же курсак ачып калган болсо, анда мен капа болом силерге. Макулбу? Көйгөйдүн мындай тез чечилерин эч ким күткөн эмес. Жолугушуу алдындагы ишенбестик дароо эле жоюлду. Бирок партиянын иши ушуну менен гана чектелген жок. Бакыт Төрөбаев жергиликтүү эл арасынан механизатор чыкса, 2 трактордун лизингин төлөөгө даяр экенин билдирди. Айтары менен айдоочу да табылды. Эми Кочкор районунда дагы МТСтин пайдубалы курала баштады. 4 комбайн берип атышат. Ана мен ойлонуп мындай азыр чечип атам. Ушул 4 комбайнды мен бай Чүй областында Ысык Ата, Токмокчакта эрте башталат да, жыйноо иштери. Ошол 4 комбайн ошол жерде иштейт. Анан кийин ушу Кочкорго келет. Ошол мен силерге сөз берем. Макулсуңуз? Жергиликтүү эл жолугушуудан канаттануу менен качышты. Анткени көп жылдан бери мамлекет чече албаган маселе бир заматта чечилгени таң калтырды. Эми Кудай буйрса, байыбызды чыгарсак, ушу бир жана кубаттуу техниканы берем деп убадасын берди. Берсе ошол жерди казып алсак, бул жерде бир 2,5 миң гектар жер суу ичип, багы эл ора болбой калат эле деген ой болчу да. Бул ирет айылдыктарда үмүт пайда болду. Суу маселеси чечилсе, малга тоют камдалып, арпа буудай эгилип, ал тургай айрымдары картошка айдоону максат кылууда.